Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Кайрадан силер менен сабакта кездешип жатканыма абдан кубанычтамын. Менин сабагыма кош келипсиңер. Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Силер акылдуусуңар, силер күчтүүсүңөр, силер сулуусуңар, силер илимпозсуңар, силер окумуштуусуңар. Сабагыбызды андан ары улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы бир өңчөй мүчөлөрдөгү жалпылагыч сөздөр. Сабагыбыздын максаттары бир өңчөй мүчөлөрдөгү жалпылагыч сөздөр жана аларга коюлуучу тыныш белгилер тууралуу маалымат аласыңар. Экинчиден, көнүгүүлөрдү аткарууда жалпылагыч сөздөрдүн тыныш белгилерин туура өздөштүрүү көндүмдөрүнө ээ болосуңар. Үчүнчүдөн, сүйлөө кебиңердин тактыгына, тууралыгына көңүл бурасыңар. Сабакты баштаардан мурун балдар, мен силерди бүгүнкү сабагыбыздын алтын эрежеси менен тааныштырып кетейин. Биринчи, сабакка өз учурунда кирүү, видео сабакты көңүл буруп көрүү, керектүү жерлерин жазып алуу. Төртүнчү, тапшырмаларды өз убагында аткаруу. Бешинчи, эң негизгиси балдар, убакытты туура пайдалануу. Өтүлгөн теманы кайталоо. Балдар, биздин сабагыбызда бүгүн 2 коногубуз бар. Бирок алар өздөрүнүн аттарын жашырып айтпай жатышат. Алар өздөрүнүн кандайлыгын сыпаттаган кат жазып калтырышыптыр. Анда эмесе катты окуйлу да конокторубуздун ким экенин тапканга аракет кылалы. Биринчи коногубуз табышмактатып жазып кеткен катын окуйлу. Эгерде аныктоочтордун ар бири аныкталгыч менен тең байланышып, тең укукта колдонулса, бул ойлонобуз, тапканга аракет жасайбыз. Азаматсыңар, силер туура таптыңар деген ойдомун. Анда эмесе биринчи коногубуздун аты бул бир өңчөй аныктооч. Экинчи коногубуздун табышмактатып жазып кеткен катын окуп көрөлү. Эгер аныктоочтордун эң акыркысы гана аныкталгыч менен тике байланышып, мурункулары ошол кийинки аныктооч аркылуу багыныңкы абалда байланышса, ойлонобуз, тапканга аракет жасайбыз. Азаматсыңар, силер туура таптыңар деген ойдомун. Анда биздин экинчи коногубуздун аты бир өңчөй эмес аныктооч. Бул биздин өтүлгөн темабыз болчу. Биз өтүлгөн теманы кыскача кайталадык. Эми балдар, бүгүнкү өтө турган жаңы темабызга өтөбүз. Бир өңчөй мүчөлөрдүн жалпылагыч сөздөрү кандай болот, кыскача түшүнүк аласыңар. Бир өңчөй мүчөлөрдүн маанисин жалпылап жана бириктирип, жандап айтылган сөздөрдү биз жалпылагыч сөздөр дейбиз. Жалпылагыч сөздөр сүйлөмдүн бардык мүчөлөрүнө тиешелүү болуп айтылат да, сүйлөмдө бир өңчөй мүчөлөр кандай синтаксистик милдет аткарса, ага тиешелүү болуп келген жалпылагыч сөз да ошондой милдет аткарат экен. Көрдүңөрбү балдар? Сүйлөмдүн тутумунда бир өңчөй мүчө кандай синтаксистик милдет аткарса, ага тиешелүү болуп келген жалпылагыч сөз дагы ошондой милдет аткарат экен. Эгерде биздин бир өңчөй мүчөбүз ээ болуп түшсө, анда жалпылагыч сөз дагы ээ болот экен. Эгерде бир өңчөй мүчө аныктооч, толуктооч, бышыктооч, баяндооч болуп түшсө, жалпылагыч сөз дагы ошондой милдеттерди аткарат экен. Мисал келтирип көрөлү, балдар.
Нарын дарыясынын эң ири куймалары булар: Көкөмерен, Ат башы, Ала бука. Экинчи сүйлөмүбүз. Абдыбек менен Узак экөө жапардыкынан кайтканда саат 1ден өткөн. Мисалдарда балдар жалпылагыч сөздөр булар, анан экөө. Бирөңчөй мүчөлөрдүн маанилерин жалпылап, биринчисинде баяндоочтун, экинчи сүйлөмдө ээнин милдетин аткарды. Жалпылагыч сөздөр чыгыш теги жагынан окшош болгон түшүнүктөрдү жалпылап көрсөтөт. Ошондуктан алардын милдетин негизинен булар, алар, бүт, бүткүл, баары деген ататоочтор, жандама санатоочтор жана айрым жалпылама маанидеги сөздөр аткарат экен. Эми балдар көңүлүңөрдү бирөңчөй мүчөлөрдүн дөгү жалпылагыч сөздөрдүн тыныш белгилерине бурайын. Эгерде жалпылагыч сөз бирөңчөй мүчөлөрдөн мурда келсе, анда жалпылагыч сөздөн кийин кош чекит коюлат. Ал эми бирөңчөй мүчөлөр алардын маанисин чечмелейт. Мисалды окуйын. Залдагылардын баары, студенттер да, окуучулар да, жумушчулар да дүркүрөтө кол чабышкан. Бул сүйлөмдө балдар биздин жалпылагыч сөзүбүз баары деген сөз. Ал эми ал эгерде жалпылагыч сөз бирөңчөй мүчөдөн кийин келсе, өзүнөн кийин кош чекит белгисин коет экенбиз. Кийинки эрежесине өтөбүз. Эгерде жалпылагыч сөз бирөңчөй мүчөлөрдөн кийин келсе, анда жалпылагыч сөздөн мурда сызыкча коюлат. Мисалы, силер да, мен да, баарыбыз элибизди сүйөбүз. Бул сүйлөмдө балдар жалпылагыч сөзүбүз баарыбыз. Демек, силер да, мен да бул бирөңчөй мүчө. Эгерде жалпылагыч сөз бирөңчөй мүчөдөн кийин келсе, өзүнөн мурун сызыкча белгисин коет экенбиз. Кийинкисине өтөлү балдар. Анда эмесе силер бирөңчөй мүчөлөрдөгү жалпылагыч сөздөр боюнча кыскача маалымат алдыңар. Силерге түшүнүктүү болду деген үмүттөмүн. Бышыктоо үчүн көнүгүү аткаралы. 205 көнүгүү. Бирөңчөй мүчөлөрдү жана жалпылагыч сөздөрдү тапкыла. Аларга тиешелүү тыныш белгилерин койгула жана алардын коюлуш себептерин түшүндүргүлө. Кайсы учурда бирөңчөй мүчөлөрдүн арасына тыныш белгисин коюунун кажети жок экен мисалдардын негизинде айтып бергиле. Мисалы, эл тарап Керимбек менен инструктор экөө эшикке чыкты. Бул жерде биздин жалпылагыч сөзүбүз экөө, Керимбек менен инструктор деген бул бирөңчөй мүчөлөр. Демек, жалпылагыч сөз бирөңчөй мүчөлөрдөн кийин келгендиктен биз сызыкча белгисин койдук. Анда сабакты жыйынтыктагыла балдар, тыянак чыгаргыла. Мен билдим, мен үйрөндүм, мен түшүндүм. Үйгө тапшырма 207 көнүгүү. Төмөнкү суроолордун ар бирине жооп катары бирден сүйлөм түзгүлө.
Ал эми сүйлөмдөрдө бирөңчөй мүчөлөр жана жалпылагыч сөздөр катышсын. Алар мүмкүн болушунча ар кандай сүйлөм мүчөсүнөн болсун жана жалпылагыч сөзгө карата ар кандай орун тартипте жайгашсын. Жалпылагыч сөз менен бирөңчөй мүчөлөргө тиешелүү тыныш белгилерин туура койгула. Китебиңерде бар, китебиңерде үлгүдө көрсөтүлгөндөй кылып аткарасыңар. Ушуну менен балдар сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кайрадан кийинки сабактардан кездешкенче сак саламатта болгула.